Казакстан un экспортын географиясын кеңейтүүдө. Республика биринчи жолу аны Америка рыногуна жөнөттү. Эске салсак, өнүм Евразиан Legacy, Евразиялык Мурас бренди менен Amazon жана Walmart сыяктуу ири онлайн платформаларда сатылууда. Белгилей кетсек, жеткирүүлөр АКШда казакстандык улуттук товарларды илгерилетүүнүн жаңы стратегиясынын алкагында ишке ашырылууда. The first wonderful case, it was the exporting our flour in New York City. It was a 50 ton of flour. Биз биринчи жолу Нью-Йоркко унду ийгиликтүү экспорттодук. Ал жака 50 тонна кетти. Ташуу 2 айга жакын убакытты алды. Актаудан Баку аркылуу Грузин порту Поти, Стамбул жана андан ары Нью-Йоркко жөнөтүлдү. Келечекте биз айына 100 000 тоннага чейин un экспорттоого үмүттөнөбүз. Америкалык чекени сатуучулар жана керектөөчүлөр биздин өнүмгө чоң кызыгуу көрсөтүшүүдө. So Americans, retailers and customers are really interested in our Kazakhstani products. Ошол эле учурда казакстандык дан эгиндери Кытай дүкөндөрүнүн текчелеринде да кездешет. Бул жерде өзгөчө буудай унуна суроо талап жогору. Дан текчеге коюлганга чейин алгачкы иштетүүдөн өтөт. Бул үчүн Түндүк Казакстан облусунда логистикалык кайра иштетүүчү агропарк түзүлгөн. Долбоорду кытайлык дан жана май өндүрүүчү өнөр жайтоо ишке ашырган. Андан соң un терин иштетүү үчүн Кытайга жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында эле Казакстандан Кытайга 100 000 тоннага жакын тоюттук буудай уну, 10 000 тоннага жакын жогорку сапаттагы un жана буудай, 10 000 тоннадан ашык өсүмдүк майы экспорттолгон. Негизинен Казакстандан биз күн карама, рапс жана зыгыр майы үчүн чейкизат импорттойбуз. Түндүк Казакстан, Акмола жана Костанай облустарынан алып келебиз. Жыл сайын 2-3 миллион тонна өнүм өндүрөбүз. Дан эгиндерине келсек, күрүч, буудай сатып алабыз. Алардан un жасайбыз.